Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү айлана чөйрө менен таанышуу сабагыбыздан кыргыз улуттук костюмунун тарыхы деген темада сабак өтөбүз. Бул сабакта биз кыргыздын улуттук кийими ак калпак, элечек, шөкүлө, тебетей, кептакыя, чапан, чыптама жана белдемчи боюнча түшүнүк алабыз. Калпак кыргыздын улуттук эркек баш кийими. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Калпак бул кыргыздардын кийим-кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Анын касиетин аны кийип жүргөндөр сезе алышат. Башка чакталып калпактын 4 талаасы бычылат да, алардын ортосуна милте коюлат. Кичине балдардын калпагынын кыйуусу жана кыры адатта кызыл кездемеден тегилет. Ал эми улуулардыкы калпагыныкы күрөң жана кара болот. Элечек аялдардын баш кийимдеринин бир түрү. Элдик салтта аялдар муну жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык кийишкен. Эл арасында элечектин формасына жана кооздолушуна жараша кыргыз аял затынын коомдогу ордун же болбосо статусун аныктоого мүмкүнчүлүк болгон. Элечектин чоңдугу анын ээсинин жашоо турмушуна жараша болгон. Бай, оокаттуу кыргыздар элечекти 25-30 метрден кем эмес кылып ак кездемеден орошкон. Өтө жардылары 5-7 метр менен чектелишиптир. Элечекти айымдар турмушка чыккандан тарта кийип баштаган. Элечек кышы жайы дебей аялдардын башынан түшкөн эмес. Илгери кыргыздар көчмөн калк болгондуктан ар кандай жараттар болсо же бала төрөлгөн учурларда элечектин кездемесин колдонуп келишкен. Шөкүлө күйөөгө чыгуучу кыздын үйлөнүү үлпөтүндө кийүүчү баш кийим. Шөкүлөнү адатта кыз тарап жасаган. Турмушка узап жаткан кыз ата-энесинин төрүнөн кийип чыгып 5-6 күнгө чейин башынан түшүргөн эмес. Кыз күйөөсүнүн айылына келгенден кийин шөкүлөнү чечип элечек кийген. Шөкүлөнү болсо сиңдилерине деп төркүнүнө берип жиберген. Эң кызык жери шөкүлөдөгү чолпу чач учуктар, бооруна тагылган тумарчалар кыздын бара турган жеринин канчалык бай жана мансаптуу экендигин билдирип турган. Тарыхчылардын айтымында бул баш кийим кымбат зер буюмдар менен жасалгандыктан аны карапайым элдин кыздары кие алган эмес. Шөкүлөнүн жаактары кундуз териден тигилип, маржан шуру чигерилген. Шөкүлө ак кийизден жасалып, кызыл, жашыл, көк тукаба капталган. Төбөсүнө капталына кыргоолдун канаттары тагылган. Тебетей кыргыз элинин салттуу баш кийимдердин бири. Ал көбүнчө суусар, сүлөөсүн, түлкү, кундуз сыяктуу баалуу жаныбарлардын терилеринен жасалган. Тебетейдин 4 талаасы болуп 4 бөлүк бычылат. Тышы жаш өзгөчөлүгүнө жана бай кедейине жараша ар кандай кездеме менен көркөмдөлөт. Кара, күрөң тыш тебетейлер улгайгандарга ылайык келсе, жашыл, көк сыяктуу ачык түстөгү кездеме тыштууларды жаштар кийген. Карапайым уруулардын эркектери баалуу аң терилерден тебетей тиктирүүгө шарты болбогондуктан көпчүлүк учурда козунун көрпөсүнөн жасаттырышкан. Тебетейди эркектер эле эмес, турмушка чыга элек кыздар да кийген. Кыздарды көз тийүүдөн сактоо үчүн кундуз тебетейдин төбөсүнө булая үкү тагылган. Айрымдар жөн гана чоң чачы тигип коюшкан. Кептакыя бул аялдардын баш кийими. Кыз бала уузчулук өнөргө колуна ийналар менен аралашып кетпеген. Алгач ага 100 арчы сайдырышкан. Мына ошол 100 арчы сайылып бүткөн соң анын жашоого даярдыгы башталгандыгын туюшуп, ага кептакыя кийгизишкен. Кептакыя аппак кийизден жасалып, таптаза болгон.
качан кыз баланын өнөрү жетилип өз себин өзү даярдап баштаганда анын даярдыгына жараша кеп такыяга оюмдар түшүрүлгөн. Турмушка чыккандан кийин үстүнөн элечек кийген. Чапан сырт кийимдин бир түрү. Жеңи менен бою бир бычылган, ага жүн кебес салып, жука кездемелерден ичтелет. Чапандын ичи сыртын бирдей шырыйт. Чыптама аялдардын көйнөгүнүн сыртынан кийилет. Чыптаманын жеңи кыска келип, белге чейин болот. Ал бир жагынан жылуу, бир жагынан жеңил келет. Чыптаманы илгери аялдар үй шартында гана кийсе, азыр сыйлуу жерге да бапестелип кийилип калган. Белдемчи аялдардын белден ылдый тартынуучу кийими. Саймаланып, кундуз карматылып, чачыланып кооздолот. Белдемчини жазда, күздө, айрыкча кышта тартынат. Мына балдар, бүгүнкү сабактан биз кыргыздын улуттук кийимдери боюнча түшүнүк алдык. Силерге тапшырма. Кеп такыяны кимдер кийишкен? Шөкүлөнү кайсы учурда кийген? Жана тебетейди кимдер кийген? Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула. Келгиле балдар, суроолорго жооп беребиз. Кеп такыяны кимдер кийген? Азаматсыңар, кеп такыяны жаш кыздар кийген балдар. Экинчи суроо, шөкүлөнү кайсыл учурда кийишкен? Туура балдар, шөкүлөнү кыз турмушка чыгаар алдында кийген. Үчүнчү суроо, тебетейди кимдер кийишкен? Туура, тебетейди чоң аталар, эркек балдар жана кыздар да кийген.